Ош шаарында атайын Рамазан айы үчүн ачылган ифтар базары иштеп жатат. Бул базарга чыккан түрдүү даамдардын баары атайын ооз ачуу үчүн жасалган. Азыр ифтарга аз гана убакыттар калгандыгына байланыштуу соода кызып жаткан чагы. Биз жаңы ысык кылып даярдайбыз. Элдер көнүп калышкан. Бир келген кардар кайра дагы сөзсүз келет. Ооз сибей көрүп эле алып кетишет. Иншаллах алып чыккан тамактарыбызды көнүгө сатып бүтөбүз. Биз ороз айында гана чыгабыз. Башка учурда үйдө отурабыз. Нишелле деп коет, муну ороз айында гана жасалат. Тукум жана шекер кошулган шириндик тамак. Бул шириндик болот бул. Финчоза, тил салат, жүрөктөн салат бар. Андан сырткары халадес тамагыбыз бар. Бул орозо туткан адамга жакшы, иммунитетти көтөрөт, курсак ток кармайт. Баасына келсек, 1 килограммы 350 сом. Ошондо бир кесими 150 сом чыгып калат. Соодагерлердин айтымында бул жерге Ош шаарына жакын жайгашкан Ноокат, Кара Суу райондорунан жана Жалал Абад шаарынан дагы келген кардарлар бар. Өзгөчө ушул орозо туткан адамдар сапарга чыккан учурда ушул жерге токтоп тамак ала кетишет. Çok men Kuşak'tan geldim, birinci yol geldim. Bizde yok da mınday jер. Ушакта жок. Өзгөндөн келипсиз анда. Балалар басына салыштырмалуу арзаныраак тагы. Эми билбесек айнен тамагы кандай экенин азыр кээ бирөө алып атабыз, эми таза баары жаңы дешип атат го, жаңы болсо.